Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағала мынау ушундай берекелүү күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Жабир ибн Абдилла пайғамбарымыздың сахабасы айтады да, алғач ошол Мадинанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол Курайштардын чабуулунан сактаныш үчүн ошол Мадинаны айлантып Хандак деп коет, ошо чуңкур казып аткан да. Мына ошол чуңкурду казып атканбыз дейт. Ошо Мадинаны эли миңдей адам иштеп атабыз дейт да. Анан бакы ач калганбыз дейт, чаңкаганбыз. Бирок казып атсак бир чоң таш чыгып калды дейт. Жабир айтат. Ошо чоң таш чыгып калганда пайгамбарыбызга айтсак, пайгамбарыбыз мен өзүм түшөйүн деп ошо чуңкурга түштү дагы. Анан ошол колундагы балтасы жана кубалы менен ташты бир урганда эле таш талкаланып калды дейт. Бирок Жабир айтат, ошол пайгамбарыбыздын ошол Хандакка түшүп чуңкур болгон да, эндүү дагы канча метр багы чабуул болгондо түшүп кете тургандай кылып казып атат да. Анан пайгамбарыбыздын ичине таш байлап алып ач калганын сездим дейт да. 3 күндөн бери жакшы тамак жеген эмес дейт. Анан пайгамбарыбыздан уруксат сурадым. Үйгө чуркап барып келсем болобу десем, макул деди. Үйгө барсам, кемпирим бар экен дейт. Анан кемпириме айттым дейт. Үйдө эмне бар? Бир нерсе берчи, пайгамбарыбыз аябай ач калыптыр деди. Башкалар да көп жей элек десе, аял айттыр, менде бир аз арпа бар, ошондон нан жасай койсом болот. Анан бир улак бар дейт экен да. Ошону муздап бышыра койсок болот дейт. Аны айтат, ошону кыла койгун, мен пайгамбарыбызды айтып келейин дейт экен да. Десе аял айтат экен, мени уят кылбагын элге. Пайгамбарыбыз, анан пайгамбардан башка дагы 2 эле адам келсин, 1-2 эле адам келсин, көпкө жетпей калат. Дейт да аялычы. Анан макул деп кетет, пайгамбарыбызга барып, анан пайгамбарыбызга айтат. Бул 3-4 күндөн бери жакшы тамак жей элексиз, үйгө барып бир шам-шум этип келбейсизби дейт экен да. Десе, өзүм не бар үйүңдө десе, жок пайгамбар, сиз анан көп болсо 1-2 адам алып алың дейт экен да. Жок, сен тамагыңды айтсаң канча? Десе, ушунда 1-2 нан бар. Неме камыр кылып койду, ошону бышыра берет, кемпир анан бир улакты шорпа кылып салып койдук дейт экен да. Десе пайгамбар, аябай көп турбайбы? Деп туруп ошол жерде жарыя кылып берди дейт. Иштеп аткандар, кеттик Жабирдин үйүнө депчи. Барып чай ичип келебиз. Тамак даярдап коюпту дейт. Жабир айтат, мен уялып кеттим дейт. Аялым көп адам менен келбе деген жетпей калбасын. Анан миңдей адам дейт. Бардык дейт. Биздин үйгө барсак, пайгамбарыбыз ошол бышырып аткан казанды немелерди көрдү дагы, бир бата кылды дейт. Анан талашпай акырын жеп чыга бергиле деди дейт. Ошол тамакты салып атабыз, бышкан нандан берип атабыз, 1000 адам тоюп кетти. Кудай Таала берекесин бериптир, пайгамбарыбыздын батасы, дуасы менен. Жанагы тамак азайган жок дейт да. 1000 адам тоюп кетти дейт, бирок азайган жок дейт. Эми бул жерде бул окуядан айткан максатта бүгүнкү темабыз бул ошол береке жөнүндө кылалы дедим да, бир аз. Өзү береке деген эмне? Биздин тилибизде, кыргызда деле ата бабабыздан эле келип айтып келаткан сөз бар. Берекесин берсин деген, бата кылган. Ынтымак жерде береке болот. Адал тамактан береке болот. Жакшылыктан береке болот. Өзү береке деген эмне дегендейчи. Анан пайгамбарыбыздын Анас деген сахабасы бар. Апасы Анасты жетелеп келген экен да. Пайгамбарыбызга, ушул мен Анас деген балам. Ушул сизге кызмат кылсынчы дейт экен да. Пайгамбарыбыз макул дейт. Анасы 10 жыл, 12 жыл кызмат кылды да пайгамбарыбызга.
Мына ошондо пайгамбарыбыз бата кылган экен. Аллахумма аксир малаху. Аллахым şu анастын малыны көбөйткүн, баласын көп кылгын. Анан пайгамбар не dedi? Барик лаху фима атайтаху. Ушул анаска берген нерсеңдин барына береке бер деген экен да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз бата кылганда деле ошо берекесин кошо кылган экен да. Анас эң акыркы сахабалардан өткөн сахаба болуп эсептелинет. Не деген небере чеберелерим көбөйүп кетти дейт. Көп жашай берип уялып да калдым деген экен да. Бул пайгамбарыбыздын дуасынын берекеси дейт да. Ошондон береке деген бул өзү өсүү деген экен да. Өсүү, көбөйүү, бир жакшылыктын дайыма бекем болуусу деген маанилерде келет экен. Ошону Алла Таала улантып бере берет экен. Кичинекей нерсени береке чоң кылып ийет экен. Азды көп кылат экен. Көптү пайдалуу кылат экен. Демек бул береке деген адамдын бир эле жанагындай акчасына же тыйын эмес, жашоодун бардык тармагына керек экен да. Керек болсо пайгамбарлар дагы Алла Тааладан ошо берген рызкысына берекени сураган экен да. Бул жерде Айюб пайгамбардын дуасы бар экен. О Аллахым, өзүңдүн улуулугуң менен сураймын, ла гина би ан баракатик. Сенин берекеңге мен муктажмын деген экен. Сеп айтабыз го, рызкыны Алла Таала берет. Өзү кепилдигин алган. Бирок ошону берекеси менен берген болсо, бул өтө сонун болот экен да. Демек береке деген бир математикалык эсеп, же бир материалдык нерсеге байланыштуу эмес экен да. Алла Таала берем десе берип кое берет экен. Bir hadisinde Peygamberimiz aytat, 2 adamın tamagı 3 adamga жетет, 3'tükü 4'ke жетет deydi de. Allah Taala berekesin berse, andan da köpke жетет eкен. Ошондуктан Peygamberimiz ne deydi? Al-bay'an bil khiyar deydi. Yani bardığıza jumuş var da, tiricilik var, soda satık var, başka var. Peygamberimiz aytat, satıp algan menen satıp aluvçu ökövü sodаны бүтүп ажырашмайынча, анан ошол соодаларында чынчылдык кылмайынча соодаларында береке болбойт дейт. Эгер соодада чынчыл болсо экөөнүн тең соодасына Алла Таала береке берет дейт. Тигинин берген акчасына, алган буюмуна Алла Таала береке берет дейт. Эми ушул соодада калп айткан болсо, жалган айткан болсо, Алла Таала берекени жок кылып салат дейт. Соодаларында береке болбойт. Бир киши да алдаса, аркысы да алдаса, алдаган тарапка Алла Таала берекесин бербейт. Эми соода болду, акчаны алды, товарды берди, маселе жок, бирок береке деген маселе бар экен да бизде. Алдадың, анан кайсы береке? Ошондон дайыма не кылат экенбиз? Береке деп дуа кылган болсок жакшы болот. Мына азыр баарыбыз намаз окуйбуз го. Намазда пайгамбарга салават айтабыз, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад дейсиз. Көрүңүздөр. Кама баракта аля Ибрахим. О Аллахым берекеңди бер дейт экенбиз да ошол жерде деле. Мухаммад пайгамбарыбызга, Ибрахим пайгамбарга бергендей берекени бер деп бата дуа кылат экенбиз. Жолукканыбыздачы ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дейсиз. Алла Тааланын сага тынчтыгы, ырайымы, берекеси болсун дейсиз. Жооп берген адам да ошентет. Алейкум ассалам дегенде сага дагы Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, рахматы, анан берекеси болсун дейт экенбиз да. Ошондон береке деген нерсе бул өтө маанилүү нерсе. Береке бул Алладан болот экен да. Пайгамбарыбыз айткан, аль-баракату миналлах деген. Берекени ким берет? Алла Таала берет деген. Ошондон дайыма биз эмне кылышыбыз керек экен? Ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Ошол береке көбөйүш үчүн жумушубуз адал болуш керек. Таквалык менен жашаш керек дегендей. Ибн Масуд пайгамбардын сахабасы айтат да: "Кунна науддул аяти баракатан ва антум тауддунаху тахфифан." дейт. Манысы эмне? Ибн Масуд айтат, биз дейт түшкөн пайгамбарыбызга түшкөн аяттарга себеп көргөн да алар болгон. Ошол түшкөн аяттардын бардыгын биз береке деп билчүбүз. Ал эми силер коркутуу деп билесиңер дейт. Себеби аяттын маанилери көп да. Тозок менен эскерткен, бейиш менен сүйүнчүлөгөн, тарыхтар, окуялар, жыдыгында тозок боюнча катуу айткан немелер бар. Ушул аяттардын баарын биз береке деп билчүбүз дейт да.
бейіш айтылғанда Аллахым бейішті насип қыл деп, тозақ айтылғанда Құдай өзің ушунан сақта деп, ошол айтылғандығы үшін сақтанып атабыз, демек бұл біз береке деп біліп атабыз дейді да. А силер жөн эле тозок же от келсе жөн эле коркуп калып атасыңар деген экен да өзүнөн кийинкилерге. Жок, мунун бардыгы биз үчүн береке деп билели. Ошону Алла Таала аткар дегенди аткарсак бизге береке болот. Тыйыл деген нерседен тыйылсак дагы береке болот экен да. Жашоодо береке болот, жан дүйнөдө береке болот, тапкан тыйыныңда береке болот, адамдын убактында береке болот. Ошондон баягы береке деген адамдын бардык жашоосуна керек экен да. Жумуш иштедиңизби, тапканыңызга Алла Таала береке бериш керек экен. Болбосо пайдасын көрүү кыйын болуп калат. Алла Таала адамдын убактына береке берип коет экен. Бизде тарыхта ушундай алымдардын жашагандар бар, аз жашаган бирок көп китептерди жазып салган. Азыркы учурда мындай математикалык эсептесең, анын жашоосу анча китепке жетпеш керек экен да, жашаганда. Бирок жазып салышкан. Алла Таала убакыттарына береке берген. Усман радиаллаху анху бир рекетте Куранды хатым кылып койгон экен. Түн ичинде имам Абу Ханифа, имам Шафиилер түн ичинде Куранды хатым кылып салышкан экен. Ошого окшогон көп да, демек булардын эмнесине жашоолорунда, убакыттарында Алла Таала береке берген. Береке дегенде алар өздөрү ошол убакытты туура пайдаланган да, ошого аракет кылышкан. Бага береке дегенде бул пайгамбарыбыздын керемети, мужизасы дагы болуп кетет. Бир жерде суу жок болуп калып дейт. Баарыбыз дарат алат десек, алайык десек мүмкүн эмес. 1400, 1,5 миңдей сахабабыз дейт. Бир идишти алып келгенде пайгамбарыбыз колун салып турганда баары ошондон эмне кылышкан дейт, дарат алышкан. Бул дагы Алла Тааланын берекеси дейт. Ошондон баягы жан дүйнөнүн тазалыгы сөзсүз керек экен да береке үчүн. Такыбалык, Алла Таала берген рызкага канааттуулук. Анан баягы адамдын жашоосуна береке дегенибиз пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар да бул жерде. Пайгамбарыбыз айтат, бир киши сураптыр да, кайсы адам эң жакшы деп сураганда пайгамбарыбыз айтыптыр. Мен тола умруху ва хасуна амалуху деген. Кимдин өмүрү узун болуп, амалы жакшы болсо, ошол жакшы адам деген. Демек Алла Таала береке берип атат анын жашоосуна, өмүрүнө, анан жакшы кылган амалына Алла Таала береке берип атат. Денеге Алла Таала берекени берген болсо, ошондой ибадатка бекем болот экенсиз да. Күчтүү болот экенсиз. Мисалы, акчаңызга береке берген болсо, анын садакасы, зекети, кайрымдуулугу көбөйүп кетет экен. Адамдын жүрөгүнө Алла Таала берекени берген болсо, ал бактылуулукту сезет экен. Алла Таала чекесине жазып берген рызкысына канаат кылат экен. Мына ошол берекенин эмес. Анан пайгамбарыбыз хадисин улайт, эң жаман адам ким дегенде, ман тола умруху ва са амалуху деген. Өмүрү узун болуп, бирок амалы жаман болгон адам деген экен да. Жакшылык иши жок, же ибадаты жок, же туугандарына кайрымдуулугу жок, же кошунасы менен жакшы мамиледе эмес, урушканы, талашкан дегендейчи. Канча бирок Алла Таала берекени жашоосунан, өмүрүнөн алып койду да. 90га кирсе деле, 100ге кирсе деле жакшы амалы жок болсо, мына берекени алып койгон ошол. Ошондон Алла Таала Куранда эмне дейт? Куранда айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау ла фатахна алейхим баракатин минас сама." Маниси кайсы бир коом, эл, бул жерде "Валау анна ахлал кура" дейт, бир айылдын жашагандар деп атат да, мамлекетте жашагандар дейли. Алла Таалага бардыгы ыйман келтиришсе, ыйман келтирип эле тим болбостон алар такыбалык менен жашаса, ваттақау дейт. Ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард. Асмандан түшкөн, жерден чыккан бардык Алла Тааланын рызкысын берип салам дейт Алла Таала. Береке көбөйөт экен. Нөмөң бышай берет, эгиниң бышай берет, суу мол болот. Алла Тааланын рызкысы кенин казылат, эл пайдаланат дегендей. Бул дагы береке экен да. Бирок анын тескериси да бар. Эгер капырлык кылган болсоң, Алла Таала ошолорду алып коем деген дагы бул аяттын уландысы бар. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте мындай келет да. Пайгамбарыбыз айтат: "Лайсатис санату би алла тумтиру." Кеде кургакчылык болуп кетти дейбиз го. Ошол кургакчылык жамгырдын жаабай койгондугунан эмес деп атат пайгамбарыбыз. Эми жамгыр жаабаса эле кургакчылык болуп кетти деген түшүнүктөн алыс бололу деген сөздү айтып атат да. Бирок чыныгы
жанагы кургакчылык, кыйынчылык качан дейт? Bi anna sama tumtiru wa tumtiru la yubariku lakum fihi. Жамбыр жайт, бирок Алла Таала егиниңерге дагы, мөмүнүңөргө дагы берекени бербей койсо дейт да. Чыныгы багы кургакчылык мына ошол дейт да. Түшүмдү алсаң, үшүрүн бербесең, мөмөңдү алсаң, үшүрүн бербесең, эгенди жыйнасаң, үшүрүн бербесең, үшүр деген бул 1/10 деген сөз да. Ошо сиз эгин эккен болсоңуз, ал кайрак сугарылса, оңой сугарылса, каналдан, арыктан мындай сууну буруп эле келип сугарылса, 10 килограммга 1 килограмм садака бериш керек деген сөз, үшүр. Эгер мээнет менен сугарылса, жанагындай моторлор менен башка нерселер менен, анда 20га 1 болот. Ошол 20дан 1 же 10дон 1 бул муктаждардын акысы, зекеттей деген эле сөз. Зекетти акчадан берген болсок, мал мүлктөн берген болсок, жандыктардан берген болсок, эгиндин дагы өзү зекети бар, ошолор үшүрү болот. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ату хаккаху яума хасадихи." Сен эгинди оргондо, анын түшүмүңдү жыйнаганда, анын үшүрүн бер дейт. Муктаждардын акысын бериш керек. Ошону бербейбиз, анан береке жок дейбиз. Соодада таразадан алдайбыз, анан береке жок дейбиз. Соодада кыянаттык кылабыз, анан береке жок дейбиз. Монополия кылабыз, спекуляция кылабыз, анан береке жок дейбиз. Бирөөдүн акысына кирип алып, анан береке таппай жүрө берет экенбиз да. Ошондо пайгамбарыбыз эмне дейт? Ким мусулмандардын же ошол жердин элдин, ыймандуулардын азыгына киришип туруп, атайын кымбаттатуу, пайда табуу максатта ошону кылса, мен аны тозокко киргизем деп убада берем дейт. Соода өзү жакшы нерсе, адалдан болсун, бирок алдамчылык болгон учурда ошол нерсе пайда болуп калат. Анын жоопкерчилиги болот. Балки жөнөкөй болушу мүмкүн, бирок анын жоопкерчилиги болот. Алланын алдында. Ошондон берекенин келүүсү бул жан дүйнөнүн тазалыгынан болот. Берекенин келүүсү бул адал соодадан болот. Адал жумуштан болот. Адал иштен болот. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Анас ибн Малик айткан хадисте айтып атат. Анаска пайгамбарыбыз айтып атат да: балам" деп атат да. "О балам, сен үйгө киргенде салам айтып кир" дейт. "Ассаламу алейкум" деп үйгө кир дейт. Ошондо дейт, Аллаху субхана ва таала сага да, сенин үй бүлөңө да өзүнүн берекесин берет дейт. Унчукпай эле кирип келбеш керек экен да. Эшикти ачканда "Ассаламу алейкум" бисмиллахны айтып, анан "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху" деп киришибиз керек экен. Өзүңүздүн үй бүлөңүзгө Алла Тааладан тынчтыкты, рахматты, берекени, сабырдуулукту, жан дүйнөнүн азыгын сурап атабыз да. Анан үйдөгүлөр жооп берет. Балки үйдүн ичинде болсо укпаса да жооп берип коет. "Ва алейкум ассалам" деп. Бул дагы ошондой маани болуп калат. Бул дагы бизге берекени алып келе турган нерселерден. Демек, береке болуш үчүн анын себептери бар. Ошол себептердин эң алгачкысы, жана биз аятта да айтып өттүк. Бул такыбалык дедик. Демек, адам өзүнүн жашоосунда, сырткы жашоосу, жан дүйнөсү бирдей такыбалыкта болуш керек экен да. Жанагы "Олав анна ахлал Кура аману ваттакау" дегендин мааниси ошол. Аллага ыйман келтирип, такыбалык кылган болсо деген сөз да, Алла Таала өзүнүн рызкысын берет. Башка бир аятта айтат: "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махраджан" дейт. Ким такыба болгон болсо, Алла Таала анын кыйынчылыгын чечип туруп, ярзукку мин хайсу ла яхтасиб, күтпөгөн жерден Алла Таала ага рызкыны берет дейт. Куран окуштагы береке алып келет экен. Куранда эмне дейт? Алла Таала айтат: "Китабун анзалнаху илайка мубаракун лиядаббару аятихи". Караңыздар, бул Алланын сөзү да. Куран. Биз силерге Куранды түшүрдүк. Бул Куран өзү береке Куран деди Алла Таала. Мубарак деп атат. Береке болот. Берекеси кандай? Бир тамгасынга Алла Таала канча сооп берип атат? 10 бу? 10 сооп берип атат. Эми 10 тамга окусаңызчы. Мисалы да, бир бетте канча тамга бар? Бир парада канча тамга бар? Мына берекенин барлыгы Алла Таала эселеп, аны 10, 700 эсеби жокко көбөйтө берет экен да. Сиз анын маанисин түшүнбөгөнүңүз шарт эмес экен. Көздү ачып окудуңуз, тамгасына сооп ала бересиз. Бисмиллахир рахманир рахим дедиңиз, 14 тамга барды, 140 соопту алдыңыз.
Андан кийин алхамдын окуйбуз, анан Кур'ан окуйбуз. Ошондуктан Алла Тааланын сөзү бул өзү береке да. Жашообузду ушуну менен баштасак сонун болот. Мына орозо келип атат. Келиңиздер, Кур'ан окуганды үйрөнөлү. Билгендер окуй берели, билбегендер тамгадан баштайлы. Орозодо Кур'ан хатым кылалы, көпкө окуйлу. Бул өзү береке болот экен иншалла. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн кармануу дагы бул чоң береке болуп эсептелет. Биз айтабыз, өзү бактылуулуктун баары ошол жерде. Пайгамбарыбыз дагы бата кылган экен да, дайыма. Ошол дуа дагы Алла Таалага береке алып келе турган нерсе экен да. Ошондо биз дуага, батага бекем бололу. Ага шашпайлы. Шашпай бата кылып, Алладан сурап, анан пайгамбарыбыз эмне дейт? Аллахумма канни'ни бима разактани. Пайгамбарыбыздын дуасы да. Аллахым, мага берген рызкыңа мени канааттуу кылгын дейт. Ва барик ли фихи. Ошо берген рызкыңа Аллахым өзүң берекеңди бергин деп пайгамбарыбыз бата кылчу экен да. Өзү береке жөнүндө бардык пайгамбарларга багы ошо пайгамбарларды Алла Таала береке бердим деп Кур'анда айтылган да. Демек биз Аллаху субханаху ва тааладан эмне кылышыбыз керек? Ошол берекени сурайлы. Бизге Алла Таала кандай сонун күндөрдү берди? Сонун түндөрдү берди, мисалы Кадыр түн. Аябай сонун айды берди, орозо айы. Анан жакшы кечелер бар, күндөр бар. Ошолордо Алла Тааланын берекесин сурап бата дуа кыла беришибиз керек. Дайыма. Берекенин дагы эң бир сонун келген жолу пайгамбарыбыз айтат: кимдин берек жашоосун узун, рызкысы кенен, берекелүү болууну кааласа, ал адам туугандары менен жакшы мамиледе болсун деди. Мына береке келе турган жер. Урушпаш керек, талашпаш керек. Анча-мунча сөзгө көңүл бурбаш керек. Ошол туугандык мамилени үзө турган сөзү бардыгы шайтандык сөз, укпаш керек. Мамилени биз бекемдей беришибиз керек. Андан кийин дагы себептеринин бири бул Алла Таала берекени берет экен, эрте менен башталган ишке берет экен. Пайгамбарыбыз айтат: Аллахум барикли уммати фи букуриха дейт. Пайгамбардын дуасы: Аллахым менин үммөтүмдүн жумушуна береке бергин, эрте менен башталган деген да. Ошо эрте менен бамдатка туруп алып, анан башталган жумуш болуп атат да. Бул дагы ошол берекени алып келгенге эмне болот экен? Себеп болот экен. Истигфарды көбүрөөк айткыла дейт. Истигфарды көбүрөөк айтканда Алла Таала берекени берет дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ошол хадис менен балки сөзүбүздү аяктайлы, убакыт да болуп калды. Пайгамбарыбыз айтат, бир адамдын тамагы эки адамга жетет. Эки адамдыкы 4 адамга жетет дейт. Анан бир хадисте айтат: анна ражулан, бир киши пайгамбарыбызга айтты. Алланын элчиси дейт: инна наакулу ма нашбау. Жеп атабыз, бирок тойбой жатабыз дейт экен да. Десе пайгамбарыбыз айтыптыр: силер анда жалгыз жеп атасыңарбы дептир да. Мисалы сапарга чыкканда ушунча экен да эми. 10, 20, 5-6 болуп чыкса, ар биринин өзүнүн тамагы бар, ар жерде отуруп алып өзүнүн тамагын жеп алып кете берчү экен. Силер ушинтип жеп атсаңар керек да. Силер тамакты чогуу жегиле деген экен. Баягы бир дасторконду жайып алып дейт, чогуу отуруп жегиле дейт. Анан Алланын аты менен жегиле дейт. Алла Таала өзү берекесин берет дейт да. Мында да береке бар экен. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын жашообузга берекесин берген болсун. Демек, биз Алла Тааланын берекени сурасак болот. Мына мечитте отурабыз, береке сурайлы. Эң Алланын жакшы көргөн үйү бул мечит болот. Умрага барганда, ажылыкка барганда, Масжидил Харамда, пайгамбарыбыздын мечитинде, мисалы бизде жакшы айлар бар, орозо айы, ага чейин Шабан, Мухаррам айлары бар. 2-күн, 5-күндөр орозо кармайбыз, ошол күндөр бар. Өтө бир жакшы күндөр бар да, Кадыр түн болот дегендей. Алла Тааладан берекени сурай берели. Алла Таала баарыбыздын жашообузга берекесин берген болсун.